Урматтуу коомчулук, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич. Мен сотто орун алган бир адилетсиздик жөнүндө коомчулукка жана сизге кайрылууга мажбур болуп турам. Биз эки адам 1998 жылы коммерциялык конкурс аркылуу нак акчага Ош облустук мүлк фондунан сатып алган, бүтпөй калган курулуштун астындагы мусорканага айланып кеткен жер аянтын тазалап, ал жерге соода борборун куруп, иштетип жатсак, 23-жылы түзүлгөн жерди жана сууду көзөмөлдөө боюнча кызмат деп аталган мамлекеттик орган Ош шаарынын мэриясынын талабына ылайык ушул жерди мэриянын менчигине алуу үчүн доо арыз берди. Ош облусунун администрация сотунун судьясы Жаныбекова 13 мартта бул жер аянты биздин жеке менчигибиз экендиги далилденип турганына карабай, бул жер бизге 2000 жылдын 1-январына чейин гана убактылуу берилген жер деп эсептелет жана бул убакыт бүткөн. Ошондуктан бул биздин укугубуз жокко чыгарылууга жатат деп доону канааттандырып чечим чыгарды. Бул чечим эч бир мыйзамга дагы, акылга дагы сыйбас адилетсиз жана негизсиз чечим деп эсептеп, Ош областык сотуна биз даттандык жана аны кароо 19 декабрга дайындалды. Албетте, сот конституцияга жана мыйзамдарга гана баш ийет. Жана мыйзамдардын конституциянын негизинде мыйзамдуу жана адилет чечим чыгарышы керек. Биздин укугубуз негизсиз бузулбашы керек. Бирок Жаныбекованын адилетсиз жана негизсиз чечиминден кийин биз башка сотторго да ишенбөөчүлүк пайда болуп калды. Ошондуктан дагы адилетсиз жана мыйзамсыз чечим чыгып калбасын деп, алдын ала сизге жана коомчулукка, сизге конституциянын гаранты катары өзүнүн укугубузду коргоо максатында ушул адилетсиздикти билдирип коюуну туура таптык. Ушул биздин укукту сотто каралып жатканда мыйзамдуу каралышын көзөмөлгө алып беришиңизди суранат элек. Чоң рахмат.